Ассаламу алейкум достор. Бүгүн биз сиздер менен дымдама тамагын жасайбыз. Ал үчүн бизге картошка, пияз, сабиз, капуста, өсүмдүк майы, болгарский эт, туз, помидор жана ар кандай татымалдар керектелет. Биз эң алгач сөз түрдө биз этибизди майда кылып туурап алабыз. Андан соң сабизибизди видеодо көрүп тургандай туурайбыз. Ал эми картошкабызды биз бир аз чоңураак, орточо көлөмдө туурап алабыз. Ал эми капустабызды биз орточо көлөмдө туурап алабыз. Бул жерде көп же аз кошсоңуздар да болот капустаны. Баарын салып алгандан кийин биз өсүмдүк майыбызды, андан соң татымына жараша туз, универсал, кара мурч жана кызыл мурч кошуп алып жакшылап аралаштырабыз. Андан соң биз атайын ошо духовкага арналган пакеттиктерге салып алабыз. Биз бул жерге эч кандай суу кошпойбуз, себеби биздин помидорубуздун суулары чыгып сонун болот. Эгерде сиздерде помидор аз кошсоңуздар, анда бир аз суу кошосуздар. Эгерде биздей эле кошсоңуздар, анда эч кандай суу кошпойсуздар. Сыртын ушундай жакшылап бекитебиз. Атайын өзүнүн ушундай беките турганы бар. Ысып турган духовкада 180 градуста 60 минутта бышырып алабыз. Тамагыбыз бышып чыкты. Андан соң биз ушундай бычактын жардамы менен кесип, андан соң биз тарелкаларыбызга салып алабыз. Чындыгында мага ушундай жасаган аябагандай жакты. Эч кандай эзилбейт, картошкалар да эзилбейт. Көрүнүшү дагы өзүнүн сочный, ушунчалык сонун болот экен. Сөзсүз түрдө сиздер жасап көрүңүздөр кыздар. Эгерде бүгүнкү жасаган дымдамам жакса, досторуңуздар менен бөлүшкөндү, каналыма катталганды, лайк басканды, комментарий жазганды унутпаңыздар.